жылдан баштап июль айынан ар бир кирген телефон негизи каттоодон өтүш керек. Ар бир телефон же башка устройство анын функциясы передача данных болсо, ал каттоодон өтүш керек. Башка мамлекеттерде дагы ушундай бар. Каттоодон өтүп атат. Бирок мына СНГ мамлекеттерди биз карасак, бүт барында мамлекет ошону кылат экен. Бизде эле жеке менчик компания, InMobiles компания дейин, июльдан баштап алар каттоону кылып атышат. 600 сом, ошол каттоо. Кээ бир учурда ошол эле бир эле телефон эки жолу каттайсың, себеби eSIM менен колдосоң, зарубежге чыгып, eSIM менен колдосоң экинчи жолу каттайсың. Бул компаниянын офистери биякта жок. Мен алар менен жолугайм десем, катты Минцифрага жөнөтсөм, алар онлайн встречаны кылайлы, анан онлайн встречадан дагы башты тартышты. Салык жактан карасак, июльдан баштап жарым жыл ичинде булар практически ортомчо 180 миллион сомду киреше катары пайданы табышкан. 21 миллион сом киреше салыгын алар төлөшкөн. Жарым жыл эле ичинде. Бирок булар бизге маалыматты бербей жатышат. Канча телефон, канча устройство каттоодон өттү. Минцифрада дагы билбейм, барбы данылар, бирок алар мага бере алган жок. Ошол жеке менчик компания белгисиз, алардын ким крышасы ким түшүнүксүз да. Каякта отурушат, эмнеге биякта отурбайт. Башка мен айткандай мамлекеттерде мамлекеттик орган же мамлекеттик ишкана кылат да ошону ишти. И бүт баарына белгилүү. Мына бул жерде офис, бизде эле билбейм кантип бул ортомчо компания кирип алды. Бизде аны Минцифра кыла алат. Менин оюмча кыла алат. Себеби башка өлкөлөр кылса, биз да кыла алабыз аны. Ошон үчүн экинчи сунуш бияка мындай киргизип атам. Бул бекер болсун, и мамлекет ошону кылсын деп. Мына ошол эки сунушту, урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздерди суранам. Мүмкүн мобилдик каттоону колдоого таппаса, анда башка мындай протоколдук тапшырманы бергенге суранат элем. Биз Кабминге тапшырманы бериш керекпиз, Минцифрага, алар ошону системаны кылсын. Себеби мындай жеке менчик компания отуруп билбейбиз даже ким алар, офиси жок. Эмнеге алар 600 сомду алып атышат? Эмнеге 500 сом эмес? Эмнеге 100 сом эмес? 300 сом эмес? 600 сом алып атышат да? Ар бир ошол каттоо боюнча. Вот ушундай эки сунушту киргизип атам. Антифрод система